темам көрүнбөгөн манасчылар, аял манасчылардын таанылуу көйгөйлөрү деп аталат. Негизи посттерге аял манасчылардын таанылуу көйгөйлөрү деп эле кетти да. Бул иштин жазылышында темабыз ушундай болчу. Көрүнбөгөн деп тырнакчага жазылып, алынып жазылды. Анткени биздин коомдо ушул аял манасчылар көп эле көрүнө бербейт да. Мисалы үчүн жазылуу ресурстарды карасак да, көбүнчө эле атактуу манасчылар, аты чыккан манасчылар булар эркек манасчылар. Ал эми аял манасчыларга келгенде биз бир эле Сейдине Молдокееваны Семетей жагатары атап жүрөбүз. Бирок ошол эле убакта элдин оозунда айтылган озеки баяндарга көңүл бурсак, көптөгөн аял манасчыларды тапсак болот экен. Ошон үчүн мен бул изилдөөмдө озеки тарыхмасын колдонгом, ошол усулду колдондум да. Темабыз ошон үчүн көрүнбөгөн деп тырнакчада алынды, ошого түшүндүрүп коеюн дегем сиздерге. Негизи бүгүн сүйлөшө турган маселе бул алардын таанылуу көйгөйлөрү. Анткени аялдарга келгенде таанылуу, элдин алдына чыгуу, белгилүү болуп калуу деген чоң көйгөй экен да. Жылдырып коесузбу? Эми кайсы илимде кандай маселелер бар ошого байланыштуу? Мисалы үчүн манасчылар тууралуу көптөгөн изилдөөлөр бар, китептер бар. Андан сырткары эпостор боюнча, айтуучулар боюнча чоң теориялар бар. Мисалы үчүн биз эгерде айтуучуларга кызыксак, дүйнө элдеринин эпос айтуучуларына келгенде Лордтун теориясын дайыма атап келебиз. Ошол Альберт Лорд сыяктуу, кийинчеректерди алсак биздин өзүбүздүн кыргыз фольклористтер бар, Мусаев, Ахматалиев көптөгөн илимпоздорубузду изилдеп жүрөт, бирок ошолордун баары эле көбүнчө, бардыгы эмес, көбүнчө теорияларын эркек манасчылардын тажрыйбасына таянып түзгөн да. Өзгөчө Лордтуна келгенде менде суроо жаралды. Лордтун түзгөн айтуучу болуунун баскычтарын ал аныктап атпайбы? Ошо айтуучу болуу деген теориясы аялдардын практикасын толук чагылдырып бере алабы деген суроо пайда болду. Ошон үчүн мен ушул темага кайрылдым. Дагы бир нерсе, азыркы кездерде өзгөчө эгемендик жылдарында көптөгөн материалдар жарыкка чыгып атат. Өзгөчө аудио, видеолор, ошо айтуучуларды жаздыртып, анан жарыялап атабыз. Бул жерде тизмесин көрүп атасыз, YouTube'да Айгине изилдөө борбору жасаган, Элим ТВ, Next ТВ, Жанат, Канат уулу деген жарыялоочуларда манасты айтып, аудио, видеого жазып жарыялап атышат. Бирок ошолордо дагы баары эле эркек манасчылар да, аял манасчылар жок. Алардын айтуусун жаздырган нерсе көрө албадым мен. Ошон үчүн эмне үчүн аялдар бар айтып жүрөт, бирок эмне үчүн алар чыкпайт деген чоң суроо пайда болду. Эми менин изилдөө ишим кандай болуп түзүлдү? Эмнелерди жыйнадым, эмне деген материалдарды топтоп кызыктым, жана талдоо үчүн эмнелерди колдондум. Биринчиден, аял манасчылардын озеки тарыхын жыйнаганда алар жөнүндөгү озеки маалыматтарды жыйнадык. Өзүнүн озеки тарыхтын жанрларынын бири бул өмүр баян, таржымалы. Ошон үчүн аялдардын өмүр таржымалын, аял манасчылардын өмүр таржымалын жыйнап, кызыгуу ага. Андан кийинки максатым жанагы жыйналган материалдарды Лордтун теориясы менен карап көрүү. Лордтун теориясы кайсы жактарын чагылдырбайт экен, же чагылдыра алат экен, ошону карап чыгуу. Андан үчүнчү жагы, манасчы аялдар аттары чыкпай эле көзөтүп кеткендер бар экен да. Ошолор эмне үчүн таанылбай калды? Биздин коомдо эмне жолтоо болду? Ушуларды изилдөөгө аракет кылдым. Эми бизге аял манасчылар жөнүндө эмне билесиз десеңиздер, баарыңыздар эле айтасыздар да, Семетейчи Сейдине Молдокееваны билебиз деп. Бул кеңири таанылган маалымат болуп атат. Анткени бул совет учурунда театрларда айтып, анан чоң фестивалдарда айтып, алган атурсун эң жогорку сыйлыктардын бири болгон эл артисти деген наамды алууга жетишкен да. Бул аял манасчылардын ишинен таанылып алган, ийгилик жараткан чоң манасчы Семетей чыгатары баарыбыз билебиз. Анткени ал жөнүндө аз да болсо материалдар бар. Көркөм Чабыжы, Карисабаева жазды. Андан сырткары ошол эскерүүлөрдөн жана анын варианттарынан жана башка Талиеванын мисалы үчүн изилдөөлөрүнөн билебиз. Камила Талиева ал жөнүндө диссертациясын жазган. Өзү жөнүндө эмес, албетте, анын варианты жөнүндө. Демек, ушул нерсеге келгенде бир
Türk изилдөөчүсүнүн өзү түрк, бирок немец изилдөөчү, германиялык изилдөөчү, Макс Планктан келген изилдөөчүнүн бир оюн эске ала кетүү керек да. Ал айтып атат, Жошкун деген изилдөөчү 2018-жылы акындар жөнүндө изилдөө жасап атып, жанагы акын айтыштагы акындар, төкмө акындар жөнүндө изилдөө жасап атып, ал айтып атат да, негизи Совет доору ушул ооз-эки фольклорду, ооз-эки маданиятты институтташтырган депчи. Институтташтырган, драмалык театрларды уюштуруп, анан аларды алып келип, ошол жерде ырдатып, артист кылып, аларды кесипке айлантпады беле. Ошол учурда дейт, ушул дагы бир чоң өбөлгө болду дейт да. Аялдардын ушул өнөр тармагына кирип, өздөрүн таанытканга өбөлгө болду дейт. Бирок ошол эле убакта биз бул Семетечи Сейденеден баш, Сейдене Молдокеевден башканы билбейбиз да. Ошол эле фестивалдарга катышып жүрүп эле тааныбай өтүп кеткендер бар. Кийинкини коюп көрүңүзбү? Кайра кайтарып коесузбу аркага? Бул жерде эки сүрөт турат, бирөөсү деген Сейдене Молдокееванын фонунда жаш манасчы кыз манас айтып атат да. Бул Сайкал деген кыз, Жанышбек кызы. Бул жаңы муунда, анан сиздерде ушул жерде араңыздарда залда да эки кыз отурат. Арабай абдан таланттуу манас айткан кыздар, Сайкал жана Диана деген эки кыз отурат. Демек бул өнөр дагы деле уланып атат да. Андан сырткары могу сүрөт дагы мен абдан кызыктырды, анткени деген көбүнчө манас айткан аялдар абдан көп тармактуу өнөрпоздар болгон экен да. Алар ырдашкан, жамакчы болушкан, күрөштөргө түшкөн. Бул жерде бүгүн мен сиздерге тааныштыра турган Каныбек Абдрайымова жөнүндө сөз кылганда ошол өнөрдүн бүт баарын алып жүргөн аял экен. Өзү мындай келбеттүү, чоң, анан күрөштөргө да түшүп койгон ушундай аял экен да. Эми бул Сейдене Молдокеевага келгенде дагы мен айткандай негизинен эле анын текстине эле кызыгышкан. Андан кийин башкалар өмүр баянын жазып бир аз маалыматтар бар. Бирок эмне үчүн жана кандай жолдорду басып өттү ошо манасчы болуу үчүн алар изилденели. Эми сиздерге бир нече, баары эмес, биз тапкан баары эмес, кээ бирөөлөрүн тааныштырып кетейин, кандай аял манасчыларды биз таап алдык өзүбүздүн изилдөөдө. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, мен изилдөөм ошо Борбордук Азиядагы Америка университетинин мугалимдердин изилдөөлөрүн колдоо фонду тарабынан каржыланган. Анан биз талай изилдөөлөрүн жүргүзүп, Нарынгаз көлөрүнө жана Ошко жана башка жактарга талай изилдөөлөрүн планлаганбыз. Ошонун негизинде албетте Сейдене Молдокеева биринчи ханымга манасчы катары кетип атат. Андан кийин Каныбек Абдрайымова деген абдан кызыктуу, бүгүн мен сиздерге бир аз маалымат бердим ушул жөнүндө. Ушул аял абдан кызыктуу бир фигурада, анткени бул өзү Атбашылык Казбек деген аялдан эң четки аял, нарыны билсеңиздер керек барыңыздар. Ошол жерде жашап, айылда эле жашап жүрүп, анан көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон, фестивалдарга катышкан, Манас Миңге барып, атайын дипломдорду, сыйлыктарды алып келген аял. Бирок азыр мен сиздерден сурасам, эч кимиңиздер билбейсиздер да. Эч ким ал жөнүндө жазып кызыгып да койгон жок. Мисалы үчүн журналисттер деле. Анан дагы бир абдан таң калыштуу нерсе, өзүнүн жакын кишилери дагы ал жазып кеткен кол жазмаларын сактап кала алышпаптыр да. Ал билишпейт кайда экенинчи. Ушул аял өнөрпоздорго, аял манасчыларга мамилени көрсөк болот. Бирок бул Каныбек Абдрайымовага 99-2000 жылдары чет элдик бир изилдөөчү, Ненке Ванда Хейде деген фольклорчулар билет. Ошол кызыгып келген экен өзү. Абдан кызыктуу окуя да. Ал келсе, аны деген ошо айылдагы өнөрпоздор ага көп жакындатышкан эмес да. Бул аял, бул жакшы айтпайт деген сыяктуучу. Анан өзүнүн да тили жетишсиз болуп, анан жетиштүү изилдей албай кеткен да. Азыр болсо анын көзү түккен, сиз көрүп атасыз, 1948 ката кеттир, ал жерде 48-жылы туулган, 2010 кайтыш болуп кеткен. Анын балдарынан, бир туугандарынан биз маалымат алдык. Андан сырткары Зууракан Сыдыкова анча-мынча билебиз, анткени гезиттерде, медиада жүрөт, Караколдо азыр бар, жашайт. 48-жылкы өзү мугалим болуп, физик мугалими болуп иштейт. Талбыз Суудан, абдан белгилүү ырчынын кызы. Ал азыр деле айтып жүрөт, ал жөнүндө деле маалымат аз да, болгон эле маалыматтар кайталанып жүрөт. Ага деле мисалы үчүн фестивалдарга да катышып жүрөт. Жанагы көчмөндөр оюнуна барганда ал деле чыккан. Бирок бизде барышканда, мындай элдер кызыкканда, атактуу, аты бар белгилүү манасчылар кызык, анан ага көп деле көңүл бурулбаптыр да, анан өзүндө кичине мындай таарынычы дагы бар да. Бардым, катыштым, аракет кылдым, бирок эч ким деле көңүл бурбайт депчи. Атактууларга эле кетип калышат экен, бар деген сыяктуу пикири да калыптыр. Асаткан Атаналиева деген биз негизи айтуучуларга эле көңүл буралы дегенбиз, бирок мен кайра ойлодум.
биздин изилдөөдө биз чек койбой эле кое алган, деле буларга чек кое берип такыр белгилүү болбой калыптыр да. Ошон үчүн жазгыч манасчылардан деле анчасын атайлуу деп анан Асаткан Атаналиеванын айтканы да. Анткени Асаткан Атаналиева өзү айткан жок, бирок жаз өзү вариантын иштеп чыккан 12-жылы, 13-жылы. Анан ошол аял жөнүндө эч ким билбейт, анын варианты чыккан бирокчу. Бул деген жазгыч. Эми манасчылардын түрүнө келгенде биз билебиз ар кандай түрлөр бар, айтуучулар бар, жазгыч манасчылар бар, анан аткаруучулар бар. Ошолордун баарын эле алалы деп чечип, анан ушуну бир мисал катары сиздерге берип атам. Азыр Бишкектин шекесинде турат, алыс эмес, бирок эч ким деле билбейт. Андан сырткары азыркы жаштардан сиздерге азыр эле айтып кеткен Сайкал бул жерде турат, Ажана бул жерде турат. Негизи эле Зууракан Сайкал деген аттар кайталанат экен, ошол да таң калыштуу болду мага. Эми ошол жөнүндө коомдо жана лимпоздор арасында аял манасчылар жөнүндө эмне деген пикирлер бар. Бул пикирлер жалган эмес. Булардын бүт баарынын жөнү бар айтканга, ушул туура эле пикир, бирок ошол эле убакта маселе аны менен чечилбейт экен да. Мисалы үчүн бир пикир. Аялдардан чыныгы манас чыкпайт. Анткени согуш, баатырдык сыяктуу түшүнүктөр эркекке мүнөздүү. Манасчылар жер кыдырышат, ошого үй түшүгүн аркалаган аялга мындай иш туура келбейт деген пикир бар экен да. Бир четинен туура, аялдын түшүгү көп, ал деген талалап жүрө албайт деген сыяктуу. Өзүнүн бүт эле жашоосун ушул тармакка арнап кое албайт деген сыяктуу. Сиздердин араңыздарда илимдин доктору Аида Кембердиева отурат, ал эжеде айтып атат, манасчылык бул оор жүк, анткени аян түш көрүү аялдын назик табиятына туура келбейт. Ошондуктан азырга чейин аял манасчы чыкпады. Мисалы үчүн Сейдини да манас эмес, Семетейди гана айтты деген пикир бар да. Бул дагы жөндүү пикир, анткени чындап эле Сейдини Молдокееванын өзүнүн айтканы бар экен. Мен манасты түш көрүп, анан аны деген тиктеп карай албай койдум. Анан ошондуктан мен кийин Семетей келгенде Семетейди көрүп, Семетейди айтып калдым деген ой бар экен да. Бир жагынан караганда бул дагы бир жөндүү пикир. Анан үчүнчү, жанагы ат башага келип, канымды келип, өзү жаш болуп, тилди да жакшы билбей 25 жашында келип алып, Нидерланддык Нинке Вандерхейде деген келип алып, өзү айтып атат да, бул жерде патриархалдык коомдун салттык түшүнүктөрү аял манасчылар үчүн көп тоскоолдуктарды жаратат окшойт деген сыяктуу пикир менен кетти да. Анткени ал ошол жерге айылга Казбекке ошол айылга барам деп барса, ал айылда өнөрпоздор көп экен, анан аны жоло түшүп калыптыр да, эмнегедирчи. Анын үйүнө барып жашайын десе, анын турмушу начар деп өздөрүнүн үйүнө жатып. Алар бүт баары дейт, чын дили менен, жакшы ойлор менен жашады дейт. Анткени кыргыздарда деген конок деген бул ким эле укмуш экен, аны деген болгон нерселерин жакшы жактарын көрсөтүш керек экен дейт. Мага ошондой мамиле болот, бирок менин изилдөөмө мындай кандай бир терсирээк жак болуп калды дейт. Изилдирбайсызбы? Эми ошол пикирлердин баарын эске алсак, буларды жокко чыгара албайбыз. Алардын ар биринин мындай далил болчу фактылары бар да, бирок ошол эле убакта ушуларды эле эске алып отура берсек, биз негизги сурообузга эмне үчүн таанылбай калды дегенге суроо жооп ала албай атабыз да. Ошондуктан биз теорияларга дагы кайрылып көрсөк. Мисалы үчүн Альберт Лордтун теориясы, жана мен айткандай фактылыгы эң абройлуу теориялардан. Айтуучулар боюнча ал өзү Европада изилдөө жасап туруп, айтуучу кантип болот деген суроого жооп берип, 3 баскычта аныктап чыккан да. Мисалы үчүн ал айтат, эң биринчи кезекте айтуучу өзү дейт, башка бир тажрыйбалуу айтуучуну көрүп дейт, анын айтканын көрүп, ага байкоо жүргүзүп өзүнө сиңирем дейт да. Бизде мындай таасир этти деген сыяктуу түшүнүк бар да, ошону кайра-кайра көрүп, кайра-кайра уга берсе таасир этет депчи. Ушул биринчи баскыч дейт. Анан экинчиси өз алдынча айтып практика кылуу дейт. Рифмалашкан тексттерди түзгөнгө үйрөнүү, сюжетти өздөштүрүү жана насаатчы жана ментор деп коебуз. Насаатчынын жардамы менен кандайдыр бир ушул өнөрдүн жогору бир чегине жетүү деген. Анан акыркы бөлүгү бул алгач биринчи жолу публикага чыгып, анан таанылуу. Таанылуу деген эң акыркы үчүнчү баскыч болуп атат. Эми Альберт Лорд ошол Европада чындап эле эркек айтуучулардын тажрыйбасына таянып жазып атат да. Анан муну карап көрсөк, аялдардын жанагы кандай кыйынчылыктарга туш келди дегени көп деле ачылбайт. Бул деген Альберт Лордтун кемчилиги эмес албетте. Ал деген өзүнүн жанагы маалыматчыларынын негизинде ушундай теорияны түздү, Кийинкини көрсөтпөйсүзбү? Кийинчерээк бул теорияны биздин кыргыз фольклористтер, чет элдик фольклористтер колдонду. Мисалы үчүн биздеги белгилүү фольклористтер деле ошол теорияны колдонуп, андан кийин аны дагы биздин маданиятка тиешелүү жактарын карап көрүп байыткан да. Жана 3 эле баскыч эмес, бир нече башка баскычтарды да кошту. Ошол жагынан караганда Нинке менен биздин кыргыз фольклористтеринин көп жакындыктары бар. Мисалы үчүн бул жерде Нинке Хейденин пикири
ошол Кыргызстан фольклористтердин да пикирине жакын. Ал айтып атат, эң биринчи маңызы түшкөрүү менен башталат деп атат да. Ал жерде жок, лордто ал атайын баскыч катары белгиленбейт. Анан акыркысында менторлор жана насаатчылар менен көбүрөөк иштеш керек дейт. Бул өзүндө таланттуу түшкөрүп аянгандан кийин, андан кийин ошол атактуу манашчыларды ээрчип, алардын кругуна кирип, анан мындай өнүктүрүп баштайт өзүнүн ыкмаларын дейт да. Анан ушул жерде мени кызыктырган эки нерсе бар да, бата алуу деген, анан насаатчы деген. Анан суроо пайда болуп атат да, булар дагы бизде мисалы үчүн аялдарды эгерде алсак, алардын тажрыйбасын алсак, алар дагы ошо эркектердей болуп, чоң бир түлөөлөрдү өткөрүп бата алат бекен деген ой пайда болду. Анткени бата алуу деген бул коомдун колдосун көрсөткөн нерсе. Андан экинчи суроо пайда болду, буларда да насаатчы болобу экен, анткени бизде деген эгерде манашчылар менен сүйлөшүп калсаңыз, биринчи айткан нерсеси менин насаатчым, менин устатым деп туруп, чоң манашчыларды аташат. Анан аялдар кандай болот экен? Биздин коом деген патриархалдык, анан биздин динибиз дагы мусулман дининде эркек аял деген мындай бейтааныштар менен түзмө-түз мамиле курууда өтө оорураак. Демек, ошол жагынан кандай болду деген сыяктуу суроолор пайда болду. Анан ушуларга таянып бир кошумчаларды киргизсек болобу деген пикир пайда болду. Бул жерде Минке Вандер Хейденин сүрөтүн көрүп атасыздар. Ал азыр улантып эле жүрөт. Биздин башчыбыз Танталы Бакчиевден изилдеп, ал жөнүндө дагы ошол биринчи келгенде менен таанышып, изилдөөлөрүн жазган. Азыр деле байланышта макала жазып жүрүшөт. Эми биз жаңы эле чет элдиктер деле айткан сыяктуу болуп калбаш үчүн абдан маанилүү пикирди айткан киши катары Рахматуллинди дагы айта кетиш керек, анткени ал айтыптыр да, эң биринчи ошол жанагы ок митеңде жазып атканда түш абдан маанилүү деп. Ошол түш деле маанилүү болбостон, бул мындай пикир, азыр бизде абдан кеңири колдонуп турган пикир бар. Булар жөн эле жаттап алышпайт деген пикирди ушул айтыптыр да, биринчи эле ошол эле жылдары, өзү изилдеп жүргөн жылдары эле айтып атат. Алар үйрөнүү жолу аркылуу манасчы болуп чыккан дегенге караганда, булар жаттап алды дегенге караганда алар мындай өнүктүрдү өздөрүнүн жөндөмдөрүн жана үйрөндү, өстүрдү деген сыяктуу пикирди айткан экен. Эми ушундай кырдаалда экенбиз да, биздин ушундай абалда экен биздин манасчы аялдарды изилдөө. Эми биз эмне кылып жаңы кызыла алабыз, же жаңы бир нерселерди айта алабыз? Ал үчүн антропологиялык жолду, изилдөөнүн жолун тандап алсак, анан негизи эле ошол айтуучулар жөнүндө, аял өнөрпоздор жөнүндө эмне деген изилдөөлөр бар экен. Алар кантип түшүнүп, анткени биздеги негизги суроо салттуу коомдо өнөрпөз аялдардын абалы болуп атат, аларды танылуу маселеси оорураак дегенге келип атасың. Бул биз эле эмес, абдан өнүккөн цивилизациялардын туу чокусуна жеткен француздарда деле балет жагында же башка тармактарда жүргөн аялдардын танылуу жагына келгенде кыйынчылыктарга учураган, жазышкан да импоздор бар эле. Бул бир эле салттуу коомдордун кемчилиги деп айтуу деле бир топ эле кыйын болот да. Ошон үчүн биз ушул сыяктуу иштерге кайрылсак, биринчи иштердин бири бул деген Аксел Хонецтин танылуу, Theory of Recognition деген теориясы бар, танылуу теориясы деген бар. Ошол жерде ал абдан жакшы танылуу жолу кандай болот экен, ошону аныктап берген да, азыр ошону колдонуп көрөбүз. Андан сырткары Абулхоттун Veiled Sentiments, чүмбөктөлгөн сезимдер деп коебузбу, деп которсок болот да, чүмбөктөлгөн сезимдер деген китеби бар. Ал жерде ал бедуин аялдардын поэзиясын изилдеген да. Поэзия дегенде мындай жазылган эмес, ооз-эки бизде мына кошоктор айтылат го, ошол сыяктуу ооз-эки айтылган ыр түрүндөгү ырлар деп койсок болот, ырлар деп айтсак болот, ырларды изилдеген. Андан сырткары дагы бир теория бул деген Кандиоти, Денис Кандиотинин теориясы, ал деген патриархия менен келишүү, Bargains патриархия деп аталат. Англис тилдүү изилдөөлөрдү окуп жүргөнүздөр барыңыздар эле билесиңер, бул абдан белгилүү, окумуштуу, абдан көп колдонулду, аны да кайрадан карап чыгып атышат бул теорияны. Бул патриархия менен келишүү деген теориянын негизин патриархалдык коомдо аялдардын мындай коомго чыгышы, публикага чыгышы бир топ тоскоолдуктар бар да, ошол тоскоолдуктардын жеңүүнүн, чыгуунун да жолу бар экен да. Ошол жөнүндө айтып чыккан. Ушул үч теорияны колдонуп биз эмне деген суроолорго жооп беребиз. Эмне үчүн аял манасчылар коомго таанылбай калган? Алардын манасчылык жолу кандай болгон? Жана 3 баскычпы же башка баскычтарды да өтүштү. Анан танылуу теориясы жана Хонестин теориясы булардын практикасын түшүндүрүүгө кандай жардам берет?
Анан патриархия менен келишүү деген Кандиотинин теориясы бул маселени кантип түшүндүрөт? Демек эки теория бул маселени кантип түшүндүрөт деген суроого жооп издеп көрөбүз. Кийинки. Лордтун теориясына келгенде ментор, насаатчы, устат деген маселени алып карасак, биз ушулар жөнүндө жыйналган материалдарды эске алып, Сейдененин жана Зууракан Манасчынын жана ошондой эле белгилүү манасчылар Саякбай, Сагынбайдын кыздарынын мисалдарын алып карап туруп, ошо насаатчылары болгон аялдарга карап көрсөк болот да. Мисалы үчүн, ком патриархалдык болгондон кийин тууган эмес эркек кишилер менен мамиле, жакын коммуникацияга жол берилбегендиктен алар деген ошо өздөрүнүн кыздарына өздөрү насаатчы болгон. Мисалы үчүн Сейди кызын алсак деле, ал кантип эле кичинекейинен манасчы болуп чыга алып атат, анткени деген атасына ырчылар келип атат, атасы деген ошого көтөргөнгө жардам берип атын өзгөртүп атат, эркекче кийинтип коюп атат, анан өзү менен кошо алып жүрүп атат, анткени бизде акындар топ-топ болуп бири-бирине каттап, ошентип чыгармаларын өнүктүрчү да. Ошондо аялдарга антип аралашып жүрүү мүмкүнчүлүгү жок да, ал деген кызын атын Сейит коюп алып, өзүн эркекче кийинтип алып жүрүп атат. Бул ошол насаатчы жакын туугандардан гана болгонго, өзгөчө атасы же ошо өтө жакын кишиси гана болгонго мүмкүнчүлүк алып тур да, кыргыз манасчы аялдарычы. Мисалы үчүн Сейдене Молдокееваны айтсак, аныкы деген такыр башкача болот. Аныкы деген өмүрүнүн аягына чейин кайнатасын пир тутуп, кайнатасы бул жөн эле насаатчы, колдоочу эмес, мындай пир, руханий колдоочусу катары пир туткан экен да. Бул жөнүндө дагы айтабыз, таануу теориясына келгенде. Анан башканы айтсак, мисалы үчүн Зууракан Сыдыкованы айтсак, анын устаты деле болгон жок экен да, анын өкүнгөн жерлери бар экен, ал жөнүндө да айтабыз. Ошон үчүн кыргыз аялдарынын манасчылыгын жөнүндө сөз кылып атканда, жана кантип манасчы болду дегенде, жана лордтун иш теориясы аздык кылып атат да. Алардын ошо насаатчылык жагы кандай болгон, ошол жөнүндө да кошуш керек деп бир жыйынтыкка келдик. Андан кийинки лордтун теориясын өнүктүрүп келип, кийинки жана биздин кыргыз фольклористтер айткан баталуу деген нерсеге дагы көңүл буруп көрсөк, эркек кишилердин манасчы болуу таркын алып карасаңыз, аларда деген ошо баталуу жана деген түлөө өткөрүү деген абдан чоң мааниге болгон да. Алар деген мисалы үчүн менин эсимде бир манасчынын биринчи публика чыгып калган манас ордого барып 9 малды союп карамал, чоң мал, анан түлөө алган да. Ошол сыяктуу мүмкүн болушунча көбүрөөк коомчулукту тартып, ошолордун алдында өзүнүн манасчы катары таанытуунун бир жолу экен да баталууч. Ошондой ушунчалык чоң масштабта өтсө, аял манасчылардын эч кимде андай нерсе деле жок да. Мисалы үчүн бир кой союп, атасы өзү эле жакын туугандарын чакырып койгону, же болбосо деги эле эч нерсе баталуу деген баскыч өткөн эмес да. Эл кыдырып айтуу деген абдан маанилүү нерсе бизде. Мисалы үчүн насаатчынын орду ошо эл кыдырып айтууда да көрүнөт экен. Анткени эмне үчүн манасчылар жакшы көрүшөт мынтип атактуу манасчыны өзүнүн устатым деп атаган. Анткени устаттын ролу таанылууда абдан чоң да. Мен Саякбайдын шакиртимин десе, бул башкача болот. Бул таанылууга ушунчалык жанагы маданий капитал деген түшүнүк бар, бар жөнүндө түшүнүк, ошол сыяктуу да. Капиталда өзүнчө, эгерде абдан атактуу таанылган манасчы болсо, ал сенин устатың болсо, сен да таанылуу жолуң оңой. Анткени ал бүт манасчыларды билет, сени ага тааныштырат, андан сырткары өзү менен кошо ала жүрөт, аны сыйлаган кишилер сени да сыйлайт деген сыяктуу признавать этет, тааныйт да сени. Ошол сыяктуу жагына келгенде, аял манасчылардын кыдыруу жагына катышпай калганы дагы чек болуп калып атат да. Алардын таануусун бир топ кыйындатып атат. Анткени ошондой чоң манасчыларга жакындоо, алар менен аралашуу, дагы өнүктүрүү өзүнүн жөндөмдөн ушул жагынан кыйналышат. Андан сырткары бул жерде бир мисалдарды келтирип көрсөк болот. Бул жерде биринчи сүрөттү көрүп атасыз да, биздин акындар турган. Негизи эле биздин акындар топ болуп устат шакирт деген абдан маанилүү ролду ойногон. Анан булар топ болуп жүргөндө дагы өнүктүрүүгө көп мүмкүнчүлүктөр алган өздөрүнүн жөндөмдөрүн. Негизи акындарды изилеген жанагы германиялык окумуштуу айтып атат да, негизи Ооз-эки маданиятты театрга алып келип, аларды кесип кылып бергенде көп нерселер жалаң эле оң жагына чечилбесин, тескери жагына да чечилди дейт. Анткени жанагы жазмалыкка өтүү, же болбосо Ооз-экинин бир өзгөчөлүктөрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү калган жок дейт. Ошол жагын дагы эске алып көрсөк болот. Кийинкини жылдырып коесузбу?
бул жерде Сейден Молокееванын жашоосунан бир мисалдар. Бул интервью жанагы Жапар Исабаева жазган китептен эмес, ал көркөм чыгарма, өзүнүн берген интервьюсунан алынган бир нерсе бар. Ал деген ушунчалык кыйналып, иши бук болуп жана манас айтам деп жүргөндө кийинкисин жылдырып койсу, биринчи кайнатасы жөнүндө айткандарын айталы. Мына аны деген жинди деп атка кондурушкан да, анан ал деген көп жылдан кийин гана дейт мен ушинтип таанып признавать эткенде, анан мен жинди деген аттан утулуп, анан Сметечи деген атка кондум дейт да. Ушул процесс жана жинди деген аттан утулуу ошол таануунун кыйынчылыктарын көрсөтөт да. Анан өзүнүн кайнатасына айткан эсеп, кайнатам абдан каардуу кишилер дейт. Катында манасчы чыккан эмес, биздин тукумду уятка калтырбай балам деп сулуу жол менен ошентип эскерткен экен да, биринчи. Бирок кийинчерээк билебиз, ал өмүрүнүн аягында анын пири сыяктуу болуп калган. Демек уят деген түшүнүк, уятка калтырасың деген түшүнүк ошол негизги тоскоолдуктардын бири болот. Бирок ошол эле убакта парадоксалдуу, өйдөңкүсүнө жылып койсузбу, парадоксалдуу да бир нерсени байкасак болот да. Бул Сейдене Молокееванын таанылуу жагы да абдан кызык историясы. Мисалы үчүн, ал атайды жеңип алган, атай акынды жеңип алган бир айтышта. Ага ушунчалык тамашалуу жооп берип, анан элге кадыр барып ушунчалык көтөрүлөт эмес. Анан ошондо айтуучу акын ырчы деп коелу, акын катары таанылган эле жөнөкөй кыргыз кызы болуп атат. Анан элдер аны баалашат, бирок манасты аял айтпайт деген ошол бүтүндү да кабыл алышат да, экөөнү да ушундай карама каршылыктуу кабыл алышат. Мисалы үчүн ал деген үйүнө камап коюп кетип атат, анан караңгыда толорго барып айтып келип атат, караңгыда эшикти жаап алып короонун ичинде айтып атса, айтып атпаймын мына. Айылдыктар келип, 2-3 бошуп, кородо убактардын түбүнө жашынып алып, мени уруш чекип атат да. Буларда дагы ушундай кызыгуу болуп, аны кабыл алып, биздин айтып атышат, бирок жанагы түшүнүктөрдөн кете албай атышат да. Ал айтып атат, ошо кээде бук болгондо айылды түндө кыдырып чыгам дейт. Анан келип дарбазаны жаап алып туруп, эч ким жок да, караңгыда элдин барокта деп айтып атсам дейт. Көрсө дарбазанын сыртынан келип уруп жүрүшүптүр да дейт. Кийинки дагы бирөөнү жылдырып койсузбу. Эми Зуракан Сыдыкованын мисалын алсак, ошол жагынан келгенде ал айтып атат. Биз бул деген ырчынын үйүндө деги бүт манасчы аялдар өнөрпоздордун үйүндө төрөлүптүр да. Зуракан Сыдыкованын атасы ырчы, белгилүү кумузчу, Сейде дейдиники дейде өзү белгилүү түштүктөгү бир ырчылардан болуп атат. Анан ушул Зуракан Сыдык айтып атат да, биздин үйдө дейт эркек балдар бар дейт, эркек бир тууган дейт. Эмнеге аларга бербей, мага берип калдың деп өкүнүп атат да, анткени кыйынчылыктарды көп басып өттү да. Көпчүлүк учурда бул үй бүлөсүнө да таасир этип ажырашуулар болгон, көп эле аял манасчылардын өмүрүн окусаңыз, алар баары эле ажырашуу аркылуу өткөн да, анткени ушул өнөрдү алып жүргөнү көбүнө жаккан эмес. Анан дагы айтып атат, бул насаатчыларга келгенде көп нерсени түшүндүрө турган нерсе да. Бул өзү талдысуулук экен, анан талдысуудан Уркаш Мамбеталиев чыккан да. Уркаш Мамбеталиев бул аты чыккан манасчы болчу да Совет доорунда. Анан ал айтып атат да, ошол үйүбүзгө келген дейт. Атасы комузчу болуп атпайбы, бирөө таанышат да, үйүнө келип анан кызыңыз өнөр артырбайбы, мени алып барып шаардан окутуп, өнөрүн өстүрөйүн десе, эркек менен барбайт деп атасы бербей коюп тур да. Анан азыркыга чейин ошондо мени эгерде койдуруп койсо, мен да атактуу манасчы болбок элем дейт да. Өзү атактуу эле манасчы, бирок эл тааныбаган үчүн анын мындай ичинде кандайдыр бир толук өзүнүн өнөрүнө кыраттанбаган нерселер бар экен да. Анан кийинчерээк бул өзүнүн вариантын чыгарып академияга келип окуштуулар дагы тура сындап коюпту. Дагы басып койду да, мындайча айтканда. Ушул сыяктуу нерселер аялдын таануусундагы бир көп кыйынчылыктарды айтып берет. Дагы жылдырып койсуң. Эми Канымбүбү Абдыраимовага келсек, жанагы биз айттык, Нидерландык окумуштуу биздин фольклористтер Кызылэректе 99-2000 жылы аны бир эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен ошол аты чыгып эле жүргөн айыл экен да, ошонун иштеп жүргөн уюмдун өкүлдөрү айттыктыр да, ошолордун дагы белгилүү манасчылар деп атташып алып ал Казбекке келиптир. Ошондо 99-2000 жылдары ал барып ошол жерде жашаптыр. Бирок бул абдан жаш экен, 25 жыл жашта экен, тилим дагы жакшы эмес эле, түшүнбөйт элем дейт көп нерсени. Анан мен ушуну жакшы изилдей албай калдым деп, анан Калба манасчыны, Талант Албакчиевди изилдеп анан кеткен да. Бирок ал жөнүндө чакан маалымат жазып кеткен. Ал маалымат абдан баалуу, анткени ошол жерде коомдун өнөрпоз аялдын мамилесин жакшылап сындап жазган да.
Анан бул аял жөнүндө кызыктуу нерсе, бул деген ошо 48-жыл, 2010-жыл деген бул Совет дооруда тууралуу, кийин Советтен кийинки доор, бирок Совет доорунда эле айтып жүрүп, эл билген эле экен. Азыр деле ат башчылыктардан Каныбек Абдырайымова тааныйсызбыз, эңиз ооба дейт, бирок аны тауып деп айтышат да, мына ушул дейт. Анткени бул өмүрүнүн аягында таапчылыкка болуп кетти. Бирок ошол эле убакта бул чоң ийгиликтерди жараткан аял экен. Анан бизге таң калыштуу нерсеси бул ушунча чоң ийгиликтерди жаратып, сыйлыктарды алып туруп деле эмне таанылбай калды деген нерсе болот да. Таанылбады деген ушул да, биз эч кимибиз билбейбиз, фольклористтер деле билбейт, Ал жөнүндө китеп жок, ал жөнүндө видео жок азыркы да. Анан жылдыкпайсызбы? Бул ошо Каныбек Абдырайымова, бул жолдошу, өзү мындай келбеттүү аял болгон экен. Олбурлуу да, олбурлуу дейби, ошо. Бул жерде карасаң сыйлыктардын көпүнө, тиги Манас миңге деле барыптыр, нарын боюнча ошол Манас миңге катышып аткан конкурста эң биринчи орунду алыптыр. Анан Бишкекке келип конкурстардан сыйлыктарды, дипломдору бар, грамоталары бар, бүт бар ушул Манас боюнча буларчы. Бирок эч ким билбейт да, эч ким ага кызыккан жок, эч ким барган жок. Мисалы үчүн Зууракан Сыдыкова деле азырга чейин айтып жүрөт, мындайга чыгарган 40 жылга чейин тажрыйбасы бар. Көптөгөн журналисттер кызыкпайт да. Анткени деген бизге аты чыккан манасчыларга буйрук чуркайбыз да. Эми ушул манасчыга келгенде дагы бир кызыктуу нерсе бул анын жанагы таапчылыкка болуп кеткени болуп атат да. Бул өзү интернатта жүрүп, көчүнүн кызы экен, атасы санжырачы болгон экен. Адам белгилүү санжырачы болуп ошо өрөөндө элдин баары санжыраны сурап ошол кишиге келишкен. Анан ошол атасы келип, кийин видеода көрсөтөбүз. Ошол жерге Манас жөнүндө китеп келип алып, Манастын варианттары келип калып, атасы алып барып, анан ошону окуп жүрүп, атасы айтып жүрүп, ошентип кызыгып калган экен да. Анан бул болсо ошо менин оюмча таанылбай, ошо манасчылар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашыра албай калганды, анан таапчылыкка болуп кетип атат да. Ал үйүндө турбаптыр дейбиз. Мындай өмүр баянын окуп көрсөк, биз Калман Бакчиевда барды, биз бул жерде кыздар отурат, Толгонай, Гүлзат ошолор болуп барганбыз, ал кишинин. Балдар айтат, үйдө отурчу эмес дейт, же ат башыда да азыраган ушуларында дейт. Бирок көбүнчө Бишкекте болчу дейт да. Ошентип эле жүргөн экен. Бул кадимкиден эле эл аралап айтып бере турган эле мүмкүнчүлүктөрү бар аял болгон экен да, өзү мындай бир жерде тура алчу эмес экен. Бирок манасчы катары абдан кеңири таанылып алган жок да. Мисалы үчүн абдан өкүнүчтүү нерсеси видеолору бар экен да. Жана Манас миңде, жана ат башыдагы конкурста Бишкекке келип беш кызы менен айткан видеолор, ошолордун эч бирси сакталбаптыр да. Биз азыр бир видеосун издеп атабыз, Манас миңдеги, бул жакта академиядан суранып издеп атабыз, мүмкүн ошону жарыялап коебуз. Анан кол жазмалары дагы сакталбай калды, жылдыртпайсызбы? Эми Хонецтин теориясын колдонуп көрсөк, бизге эмне деген нерсени берет. Хонец деген Франкфурт мектебинен, өзү белгилүү немец философу, Франкфурт мектебинин өкүлү. Сиздер билесиздер, бул мектеп өтө чоң, ачылыштарды жасап, теорияларды түзгөн мектеп. Ал деген таанылуу деген теорияны түзүп, таанылууда 3 тармак абдан маанилүү дейт да. Кыргызчага отургондо бир аз башкачараак, сүйүү деген тармак, анан деген тилектештик, солидарите деп атат, анан укуктар деген тармак дейт. Ошо 3 тармак абдан маанилүү дейт. Эми бул батыштын маданиятынын негизинде жазылган, биз өзүбүздүн маданиятыбызга ылайыкташтырып карасак, биз монтип бир нече багыттарды белгилеп алсак, сүйүүнү мүмкүн үй бүлө деген алмаштырыш керек. Сүйүү ал жерде бар, үй бүлөдө, анан бирок биз негизи колдоо жагынан көбүрөөк көңүл бурабыз да. Үй бүлө, жакындардын мамилеси эң биринчи кезекте, эң жакын эркек кишилердин мамилеси, жолдошу жана атасы, агасы деген сыяктуу. Анан үчүнчү деген укук деген салттуу коомдо укуктардын ролун бизде салттар аткарат, салттар, традициялар аткарат. Ошон үчүн биз муну укук дегенде ушу илимде биздин антропологдор айтып жүргөн термин бар, жазылбаган мыйзамдар деп. Булар деле мыйзам, укуктук мыйзамдар, бирок жазылбаган деп да, оозекиден салттар деген мааниде. Исмаилбек Садырбек Махабаттын жана батыш изилдөөчүлөрүнүн ушул терминди колдонолу деп чечтик. Анан ушул теорияны колдосок, эмне деген суроолор маанилүү болот. Коомдун колдоосу, аялдардын коомдун колдоосу маанилүү. Алардын тилектештиги көбүнчө ошо бата менен берилген. Анан аялдардын манасчылыгын кабыл алуусу, коом кабыл алабы жокпу деген нерсе салып. Ошондо таанылуу теориясын колдосок, мындай жыйынтыктарга келсек болот да. Салттуу патриархалдуу коомдо үй бүлөнүн, жакындардын, өзгөчө коомду көзөмөлдөп тургандардын колдоосу абдан маанилүү. Патриархалдуу коомдо коомду ким көзөмөлдөйт? Аксакалдар,
үй бүлө болсо үйдүн атасы колдойт, туурабы? Атасы жок болсо агасы колдойт. Ал эми жеке үйлөнгөндө жолдошу, көзөмөлдөп турат да, ушулар мындай башкарып турат да биздечи. Анан ушул жагынан келген ошолордун колдосу эң биринчи негизги нерсе экен. Жанагы Лордтун теориясында белгиленбеген нерсе ушул деп айтат элем да. Эгер биз аялдардын, аял айтуучулардын тажрыйбасын карасак, биз ушуларды сөзсүз эске алышыбыз керек. Анткени манасчынын атасы, жолдошу, агасы манасча аялдын таануусунда медиатор болот да, ортомчу болот. Анткени биз Сейдине Молдокееванын мисалын карасак, ал деген бардыгы интервьюсунда жана Жапарсыбаевдин китепте да айтып атат, менин кайнатам биринчи билгендер бул өнөр бар, бул балама тийишпей, жаман сөз айтпа деп айтчан деген аягында сен өмүрүнө чейин таасир этет да. 87 жашында өтөсүн десе 87 жашында өтүп атат Сейдина Молдокеевачы. Ошол атасынын сөзү ушунчалык ыйык тутуп, кайнатасын пир туткан да. Эмне үчүн? Кайнатасы анын өнөрүн колдогон. Кайнатасы аркылуу ал коомдон колду алган жана бүткүл чөйрөдөн колду алды да. Медиатордук роль ушу Сейде Молдокеевада абдан ачык көрүнөт. Же болбосо кимдин ролун айтсак болот, жолдоштор көбүнчө ажырашып кетип атпайбы? Бул деген биздин өзүбүздүн коомубуздагы бир баалуулуктар. Мисалы үчүн уят, намыс деген эки чоң концепциябыз бар. Ошо баалуулуктардын чегинде караганда аялдын публикада жүрүшү бир ушул үйгө бир уят нерсени алып келүүчү, намысыңа тийишчү нерсе да. Ошон үчүн эркектер аялдарды көзөмөлдөп, ал жакка барба, бул жакка барба, антпе деп тыйгандары салттуу коомдо эркектер аялдардын жүрүм турумуна дагы жоопкерчилик. Эгер ал уят иш кылса, сенин намысың кетет экен да. Ошондой деген түшүнүктөр бар. Бул эмнеден келип атат? Бедуиндердин жанагы аялдардын ырларын изилдеген окумуштар айтып атат да, аларда деле салттуу коомдо канчалык эркектер ошо аялдарды көзөмөлдөйт, жана аялдардын жүрүм турумуна эркектер жооп берет. Аял өзү эмес, эркек ошол үйдүн ээси, жолдошу же болбосо атасы жооп берет. Ошол жөнүндө айтсак болот, бул жерде дагы медиатордук ролду ошон үчүн эркек тараптан, жакындардан колдоо болбосо аялга чыгыш кыйыныраак болуп атат. Сейденин атасынын колдоосу, эркекче кийинип алып барбады. Ал деген ошону чечти да, мен кызымды колдойм, ушу өнөрүн тартууласын, же болбосо кызымдын дагы өнөрүн ошолордун арасында көрсөтөйүн деп. Менин улум Сейит азыр манас айтат деп атат. Ал кызы эркекче кийинтип, атын Сейит эмес Сейит деп койду. Анан эркекче кийинтип алды. Бирок Сейде дейдинин кызы көпкө чейин анталган жок. 15 чыкты, бойго жетип турмушка чыкканда, чыгайын деген мезгилинде аны кайра аялча кийгизип атпайбы? Кыздарча кийгизип, анан кайрадан атын кайтарып берип атпайбы? Сейде деп, Сейит дебестен. Анан турмушка барган жери динчи, салттуу үй бүлө болуп, алар каршы чыгып, анан деген элдин баарын топтоп алып, молдону чакырып, андан касам иштеп атат да, ант алдыртат. Экинчи айтпайм депчи. Ушул коом менен өнөрпоз аялдын ортосундагы мамилени көрсөтүүчү мисалдар да. Коом эмне деген нормалар менен жашайт, ал өнөрпоз аялдын практикасына кандай таасир этет деген. Ал эми устаттык ролду ойногондорду эске алсак, Сагынбай, Саякбай дейди ырчынын мисалдарынан жана биз айткандай көрөбүз. Булар көбүнчө ушул өнөрдү ошолордон үйрөнгөн, ошолордун таасири менен болгон жанагы жөндөмдөрүн өстүргөндө дагы ушул өздөрүнүн жакын адамдары зор таасир эткен да. Демек устатчылыкты биздин коомдо ошо жакындары эле кылат да. Эми азыркы коом башкача, ага дагы келебиз. Жылдырып койсоңуз. Ошондо таанылуу теориясындагы жана уят, намыс деген түшүнүк менен чечмелеп бергенибиз оңураак болуп атат. Анткени ошол уят, намыс деген түшүнүктү кармап алып, анан аялы элдин алдына чыгып, манас айтса, тилеп, согуп, уруп, анан деген ажырашып кетип аткандар, ошол нормалардын чегинде карагандар болуп атат да. Анан биз деген алардын ажырашкан күйөөлөрүбүз жалпы эле коомду алсак деле бизде деле азырга чейин ушул сыяктуу көрүнүш, ишеним бардай да. Ошон үчүн аялдар чыгып атса деле алар жөнүндө эч ким кызыккан деле жок. Келишимдер бар, патриархия менен келишүү деген түшүнүк менен алганда, келишүү деген эмне? Аял деген эркектин үстөмдүгүн кабыл алат экен да. Эгерде ошо келишим, патриархия менен келишим деген нерсе теорияны эске алсак, аял эркектин үстөмдүгүн кабыл алып, анын үстөмдүк кылып контролдогонуна макул болуп, бирок ошону кайра өзүнө чыгууга мүмкүнчүлүк катары колдоо, колдоо.
катары кабыл алып атат да. Ошондо Кондиоттин теорияны эмне айтат? Аялдар патриархалдык нормаларды кабыл алуу менен аларда бир мындай пайда көрүшөт дейт да. Пайда көрүшөт деген нерсеси бар да. Мисалы үчүн ал издеген коомдо материалдык пайда жөнүндө айтылган. Ал эми бул жерде биз айтсак болот, Сейидине Молокееванын мисалында кайнатасынын колдоосун кабыл алыш үчүн бул өнөргө бүтүндөй менин кайнатам өбөлгө болгон, менин кайнатам колдогон, менин кайнатамдан мага өткөн дегенге чейин түшүндүрмө кетип атат да. Ал эми Сейде Дейди кызында андан да кызык мисал бар экен да. Ал айтат, негизи ал Кадыралы деген манасчы көп келчү экен да атасынан. Ошонун негизинде мен айтып калдым дейт да. Анан манасын айтканда, бул менин манасым эмес, Кадыралынын манасы деп айтып атат да. Өз атын эмес, эркек кишинин атын айтуу менен мен ошонун манасын айтып атам деген менен ал деген кандайдыр укук алып атат, мүмкүнчүлүк алып атат да. Ушул Кондиоттин теориясы жакшылап түшүндүрүп берет да ушул нерсеничи. Жылып коесузбу да. Эми ошон үчүн бул аягында түшүндүрүп кетейин. Менин ушулум озеки тарт болду. Көп манасчы аялдар көздөрү өтүп кетти, таанылбаган бойдон. Эл арасында алардын сөздөрү калды, айткандары калды эсимде. Бирок ошол эле убакта алар таанылбай кетти. Анан аял манасчыларга келгенде дагы бир нерсени эске алсак болот экен да. Сиз эгерде билсеңиз, манас биринчи кантип пайда болгондо дегенде бир гипотезалардын бири бул кошуктон пайда болду деген сөз бар, кошукту аялдар айтат, Анан бул жерде кызык бир маалымат таптык да. Түштүктө бир манас айткан аял бар экен. Аны манасчы деп эч ким айтпайт, кошукчу дейт экен да. Кошукчу. Ал деле ошо таанылбаган бойдон кетти. Папанда экен, кошокчу деп аташат экен. Аны жазып алгандары бар экен, бирок алар сактап калыптыр. Каныбүбүнүн бала чакасы биз барганда издеп таппай коюшту, кимде экенин да билбей койду, табышкан жок да. Демек, сиздер билесиздер да, 30-жылга чейин булардын бүт баары акын же жомокчу деп эле аталган да, туурабы? Манасчылар. Ошонун ичинде дагы бир термин кошокчу деген чыкты да. Аялдардын мүмкүн манасчы катары таанылбай алышы ушул термин дагы бир таасир эткен болуш керек. Алар кошокчу деп аталып калган болуш керек, жомокчу деп, ырчы деп аталган болушу керек. Бул дагы бир кичинекей бир чакан түшүндүрмө да. Эми ошондо бизде азыр эмне мүмкүнчүлүк бар? Көз өткөндөрдүн болгон озеки тарыхын топтоо, алардын туугандарынан, тааныштарынан, ошол иш-чараларды уюштургандардан, мисалы үчүн Манас Миң фестивалын өткөргөндө деле катышкан каныбүбү жөнүндө видео эч жерде жок. Анан мүмкүн болсо жаш манасчыларыбыз чыгып атат, ошолордун дагы видеолорун тартып жайылтуу, чыгаруу. Эми биз жаңы коомдо жашап атабыз го дейм менимче, көптөн бери. Анан дагы эле патриархалдык нормаларды кармап жүрө бербестен аларды журналисттер дагы барып жалаң эле таанылган биздин агайга окшогон таанымал манасчыларды тартып отура бербестен тигилерге дагы кичине көңүл буруп тартыш керек го деп ойлоп атам да. Ооба, ошон үчүн ушул ишти Манас академия баштап атат да. Анткени бул Зооракан апа менин сөзүм эмес, Зооракан апанын сөзү да. Мен дейт ошо көчмөндөр оюнуна бардым дейт, журналисттер тартып атат дейт. Деги эле камераны мен жака бурбайт дейт да. Жалаң эле ошолор эле тартып берет дейт да. Анан дагы сапат деген нерсе бар бизде. Анан бизде илимпоздор деген адам тыкыр эзилдейт эмеспи, анан алар бул деген аял чыныгы манасчы, бунуку деген жакшы классикалык эмеде деп айтат. Анан ошондо булардыкы начарыраак деп дагы көп сындап коюшат экен да. Ошон үчүн манасчыларды, айтуучуларды деле, аткаруучуларды деле, аялдарды жаздырып, көтөрүп, алар жөнүндө маалыматты таратыш керек го деген эмки аягында пропаганда болуп кетти окшойт. Ошол анан азыр бир кичинекей видео бар, жана Каныбүбү Абдырайымова жөнүндө, ошол жөнүндө видеону азыр Султан көргөзүп коет. Биз ат башыга барып, анын туугандарына жолукканда, анын айылдаш кошуналары кантип эскеришет да ошол жөнүндө. Анан ат башынын чечи төбөсүнө алар ушул жерге жакын экен да. Ошол жерге барып анан кетип атканда достору да. Бирок астык кылып деп тушуна карандырышкен. Ар күнү аман түнөсө алты эркеш төртулар садага чаап койчу экен. Антип чоңоюп, алардын иши оңолуп, көтөйдүн долбурун 12ге чыкканда күйүп турган чокчукты кыргыз ичинен мындай тентек жотты. Elleri ballar deyip 8 günde Kızı var değil mi? Бар. Москвада жашап жүрөбүз. Бул кыз айтты азыр. 1948 жылы
9 апрелде Арман областында Кубана районунан туулган. Апамыз ошо манас айтчу, ыр чыгарчу, акындыкта жайы бар болчу, төкмөлүктө жайы бар болчу. Анан табыпчылык жайы бар болчу ошо. Болгон дерсе Манаста Кыргыздын тарыхы башынан аягына чейин ушу Манаста камтылган. Манасты айтсаң, Кыргыздын баш аягына кандай башынан баштап жашап келген салттары, бүт бар ушу Манас атада. Манаста болот деген да. Ошондо ушу ата-бабаларыбыз Манас айтып, ушу Кыргыздын кыргыз экенин Манастан таанийсың деп айтчу. Негизи өзү Манас айтканда түшүнө кирчү экен. Эң биринчи башталган ошо Таятам Манас айтчу экен. Манас жөнүндө айтып, ошо жанында жүрүп, өзү ошо Манаска таасирленип калганда баатырлар түшүнө кирчү дейт. Көп өзүң эле мындай айткың келет, өзүнчө эркү болот, толкунданасың. Ошо менен бирге мындай табыпчылык нерселер дагы келет экен да. Ушу жаш кезинен баштап айтып жүрчү экен. Эл алдында ошо ыркеседен айтыптыр. Ыркеседен элдер кандайбы Манас айтат деп айтат да элдерчи. Анан ошо айтып бербейсиң десе эле, ой, Манас айткан жакшы да деп айтып берчү экен анан эле. Багыт боюнча көрөңгөсү болуш керек да. Ошо көрөңгөсү болгондо анан ошол үйүндө жүргөн ата-энесине жанагындай Манастарды окуп берип, эми кезде телевидение, радио деген анчалык өргөн кезде элге ошондой Манас окуп берген, Артурдун жогокторду айтып берген адамдар ушунчалык сүйкүмдүү болгон да. Бактуу болгон, багуу болгон. Эми бул кишинин Манастын өнөрүндө көбүнчө Каныкейдин Тайторунун чабышы деген эпизодун жакшы айтчу. Анан бир ушул Манас айтып атканда башка эч нерсеге көңүл бурбай, эргип айтып, анан токтот дегенге чейин айта берчү. Качанында болду ушул токтот деген мезгилде анан токтоткачы болбосо, киши ушундай кандайбыр төкмө акындык сыяктуу шыр бар эле да. Анан үнү дагы келишимдүү, ушул жагымдуу эл уккусу келгендей жакшы үн менен. Ошо жумуштан чарчап келсе дагы баарыбызды отургузуп алып, бир көк китеп бар болчу, Манас деген мындай көк табыт, анан биринчи, экинчи, үчүнчү том деген. Анан ушуну ачып туруп кадимдей көркөм окуп берчү Манастачы. 12'de boyunca. Баласы. Бұл баласы. Бирок баласы айтпайт экен, ошо 5 кызын ээрчитип айтчу экен, 5 кызы айтат да, өзү батыр эне болгон экен көп бала. 5 кыздан алсаңдар айтпайт. Эми азыр айтат айтпайт. Жок, айтат экен. Ара. Артынан Москвада бир кыз бар экен, ошол айтат экен. Өзү аябай өнүгүп, ойдорду жакшы өнүгүп кетти. Өзүнчө эркек бала киши. Анан ошентип театрда иштеп жүргөн кезинде анан жездем алан ачып кетиптир. Анан документтерин өлтөп ишип, башка айында ошондой дагы барчу. Опа жибербей, анан ошо 16 жашында турмушка чыккан бала болду. Ошондой айтып кочу да өзү. Бул аябай жанагындай ыр жазчу кыздар аябай таамай, айында деле парторукка ыр жазып. Ошол аял кошунусу айтып атат да, ушундай колдоо болгондо мындан бир чоң манасчы, тааныган манасчы чыкмаган деп. Эмнегедир баары эле чоң манасчы дей берет да, бул чоң эле манасчы болгон экен, чоң манасчы болбой калды деген сыяктуу ойду айтып берет. Анан бул Канымбү апа жөнүндө дагы бир нерселерди айтыш керек. Ал өзү койчунун кызы болгон экен, анан көп балалуу койчулар бирден экиден балдарын интернатка берчү экен. Анан бул ошондо ат башыга барып, жанагы иниси сүйлөп атпайбы, эркек киши. Ошол иниси экөө барып, анан Канымбүбү алып, ал иниси кеткен экен. Анан Канымбүбү апа аябай шок бала болгон, шок кыз болгон экен. Ошону интернатта чоңоюп Интернетте чоңоюп, анан 7-класстарында уже мугалим күч өтпөй калган, деген Бишкекке айдашыптыр да. Бишкекте театрлар курсуна барып, анан ошол жерде окуп, жанагы ким менен чогуу
театрда иштеп жүрүптүр. Театрда иштеп, солист Ооба. болуп уже иштеп. Манас айтып ал жерде. Мындай карасаң бардык жерде эле тартылып жазылып кала турган жөнү бар экен да, бирок эч жерде жок ушунчалык жанагы коомдун таасири да. Анан ошентип бул деген кийин турмушка чыкканда айылга кеткен экен да. Айылга кетиптер ошентип айтып жүрө берип, анан акыры болгондо табыкчы болуп калган экен. Бул айтканда жанагы Сейденин эле таркын кайталап атат да, тоолорго чыгып кетчү экен. Аябай болгондо тоолор бар, өзү кыйкырып, жалгыз өзү айтып келчү экен да. Анан ошентип муну абдан колдогон, мисалы үчүн жана патриархиянын келиши деп атпайбызбы, биздин коомго жага турган нерселер, бул деген аял дене катары көрөт да. Биринчи бул чыккан элдин баары дуулдап кол чапчу экен. Анткени өзү чыкпай 5 кызын эшитип алчу экен да. Анан катарынан туруп алып бешип айтчу экен. Анан биринчи эле эненин образы көрүнөт го ошондойчу. Анан ошон үчүн муну деген абдан жакшы кабыл алышкан экен. Ошо 5 кыздын баары айтат экен эле, азыркы айткан кызы мына сүйлөп аткан кызы. Андан сырткары жанагы Токтогул менен Нарынын Сармердени болду го жакын эле арада. Ошондо бир кыз айткан. Өзүнө окшошмундай, келбеттүү, чоң. Анан ошол эме дейт да, мындай. Үнү да бийик. Үнү да бийик, аябай сонун кылып айттыр элдин баары. Анан биз келгенден кийин абдан кызык дагы бир маалымат таптык, аны толгоной таап алды. Ошол эле айылда Зурахан деген дагы береже манас айтып баштаптык. Казбектечи, ал деген жана эмне деп коет, шайренелер деп эле ошолорго катышып жүрөт экен. Ошондо көп эле экен элдин арасында, чиз десе көп чыкчу экен. Кайныкейдин тайторун чабышабыз. Kayran nendin ganikey, kelgin derdingi bulup, 8 gan jurtu çoğulup, toy beripti kendi bulup, ayabay nazlar sal demi, tay toruday budandı, hırrım kılıp bul toyga, çalayın dep kal demi, uşu kezden enneken, harpadan azza cem berip, hayda terrin al demi, kuruştan gürrö cem berip, kündö terrin al demi, uşu kezde karrasan, kayran atıngan nikey, tün jamıngan gezinde, tay toruday budandı, suutuga bar çeken, uşu kezde karrasan, tay toruday budandın, suutusu kanganda, uşu kezden inneken, tay toruday budandın, kokulun ökkö tüydemi, kopun azıyda kuyruğun, koşay menden tüydemi, uşu kezden ennenin, temirdeyen güngürdü, sır baranın üngürü, kasiyettün ennesi, çeyirdidan basalıp, bullaktağın jellegin, tosu duru kal demi, uşu kezden enneken, tay toruday budandı, kanın attın içine, oşondan koşup, kana durup kal demi, hen attar kaytar çağında, can adam çok canında, biriske çıkıp bar demi, ay gülün kalgan dürbünün, burramasın immerip, bulgu gözgö civerip, alıska karrap kal demi, bir gezekten alıstan, urgu can çıkat, urgan candı kırgında, innekenden can çıkat, attasının ak tulbar, açtap çırkap alıp ter, anlartın karasan, budalaşan üç tulbar, uzap çıkıp alıp ter, kalgan attın barısın, oşondan aranda vay kalıp durup, en oşol çakta semmetey, altımız balban ermenin, hadır budur vermenin, kuzgun uçbaz ölmenin, uzuna tüttün burkurap, gözünün caldın şırkırap, uşu gezde zemmetey, incesinde barrandı, uşu gezde karrasan, uşu gezde zemmetey, caldanı vallı ter, bilirsin görüp karranın, bittip jürüp barıptır, munununday taştayının aytar
ошол жакта карасаң тай торудай буданын арба ургандай тору башын жерге сала албай каргадай балла жонунда кең ойноктун борунда келе жаткан кез экен ошондон аты күн 300 гана тулпар соңунда ошо кезде энеңнин бөдөнүдөй көзүнөн бөлүк жаш кетет карагаттай кайран көз камчы бою жаш кетет ошо кезде энеңнин ирмеги сайын жаш кетет ошо кезде каникей кайра туруп караса кайра туруп санаса ит торбондун жолунда мунарык тарткан бурчукта келе жатат тайторуң ошондон 600 гана тулпар соңунда ошо кезде тайтору аркадай арыш алып тер башын жерге салып тер желдей сызып жаны бар жеткилең чуркап алып тер көкүлүң көккө ыргытып көнөктөй болгон туягын көрүнгөн жерге мылгытып кумдар калып боюна каратала боюнда келе жатат тайторуң ошондон 30 гана тулпар соңунда ошо кезде карасаң аяшымдын аты деп угулу жамандаты деп ай саралаң ат минген алтындан кемер курчанган айдай жүзүн нур чалган күмүштөн кемер курчанган күндөй жүзүн нур чалган айсиз кандын жалгызы алмамбет ошондон сүрөп анан алыптыр ошо кезде карасаң найзакердин ыктысу саңгыр кыздын мыктысы кырк жоронун кыраны ак балданын чубагы алсаң адамдын күчү жетпеген арстан тешиң өтпөгөн ошондон чубак гана сүрүп алып туруп анын артын карасаң уйкусу жок жолгосак чыканактап калбаган чөйтүп уйкуң албаган ай көлүңдүн эр сыргак буда сүрүп алыптыр ошо кезде карасаң ак була минген эр манас айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй асма менен жериңдин төрөсүнөн бүткөндөй алды калың кара жер жерлигине түткөндөй ошо кезде карасаң ак була минген эр манас ошондон өзү гана сүрүп алып туруп ошо кезде тайтору сырбараң үнү чыкканда айкөлдүн үнүн укканда көнүп калган тайтору жал куйругу дирилдеп тоо үргөттөй гүрүлдөп куюшканы шакылдап жетип келдиң алдыга ошондон ак тулпарды такымда муну мындай таштайлы айтар сөздөн шашпайлы ошондо Семетейдин жоругунан баштайлы ошол жакта Семетей 60 балбан эр менен келип турган кез экен ошол кезде карасаң Семетей туруп кеп айткандан кеп айтат балбандарым уккула эжекемдин тайтору алдыга сүрөп чыгалы балласы жок энемди эжемди баллалуудай кылалы күйөөсү жок эжемди күйөөлүүдөй кылалы эли жок келген эжемди элдүү журттай кылалы деп ошентип Семетей айткан кебин кар көргөндө бардыгын макул деп макул деп ошол кезде карасаң Семетей туруп кеп айтат манас деп айтат талас деп айтат манас кирбес өзүнө манас кирген ошол кез талас кирбес өзүнө талас кирген ошол кез мана бала манас дегенде караган журттун баары ыйлайт кара мүртө зерлейт ак селде жамолду ыйлайт ыйлагандын баарысы өз кайгысын жеп ыйлайт чалкыгандай эле көңлүңдөн була калса деп ыйлайт арчалуу токкой чынардан чыгырып калса деп ыйлайт манас деп манастап сүрүрөн сал деми талас деп таластап үрүрөн сал деми ошол кезде Семетей тайторудай буданды алып чыктың алдыга ак тулпардай будандан 6 гана бутаң уза
menен uzun çaykagan, bары жоғын байқаған, 18.000 аламдың алақанға салғандай, алдын ала байқаған, дүнүдің қаталған, алынбақай аталған, билбегенди билүүчүң, 9 қатмар асманға, тоқтолбостон кирүүчү, туйбаганды туюучуң, туңгуюктан акылды, турыдан алып куюучуң, атаңдын көрүдүн үйөң, 12 жыл болгон чоң, ай көздөн калган семмете, кечең айланайын камбакай, күтүп калган кез экен, ар бир жылдыз асмандан, тилин билген олуяң, ар бир жылдыз өзүнчө, тилин билген карыяң, ар кар жылдыз топ жылдыз, аяламда көп жылдыз, үркөр жылдыз чоң жылдыз, аябаган мол жылдыз, Кудайдын сүйгөн эркесиң, ару жылдыз бар элең, ал жылдызды көргөнгөң, аба кең бакай зар элең, анымындай таштайлың, ошол баягы семетейден кепти баштайлың. Карагаттай кайран көз, камчы боюң жаш кетип, бөдөнөдү кайран көз, иниңден бөлөк жаш кетип, ой кулунум угуп алмын, канганым ак сарай муңумдун айтам бир далай, казылып гана калган көрүмдүк, караң кылган жетимим, ошо бир кайнап бир жаткан сорумдук, дүнүйө көрбөй тыйынча, чачканыма келейин, таластан качып жөтентип, кулунум качкан жерге келейин, айланайын семмете, атаңдан калган 40 чоро, жамырдай кылып жатартып, кордогон жердин айтайын, адыбай көлбай карам, мындан көрдүм корудуктун, чыйбыт кочкор төрү тарам, андан көрдүм дорудуктун, адыбай көлбай ал тарам, ушудан көрдүм корудукту, деп ошондун эннекең, ителгиде кайран көз, ирмеген сайын жаш кетет, мын ошондун эннекең, Манас чайын айт темиң, айланайын кулунум, асман менен жериңдин, бир өзүнөн бүткөндө, айың менен күнүңдүн, бир өзүнөн бүткөндө, ободоктун булутун, салкынынан бүткөндө, оңорайган капчыгай, алкымынан бүткөндө, кыймылдаса кара жер, кыранын төрүң манасын, калыңынан бүткөндө, арка карасаң, 40 карыш кырык алышкан, алды жагын карасаң, 40 000 киши сайышкан, жан жактарын карасаң, каулан шелер алышкан, майланган буудай жүздөнүп, бүгүм туман көздөнүп, ак шуңкарым үстүңдө ойноп алган кез экен, ажыдарың оп тартып, ошондо бойлоп алган кез элең. Ой, кайран мана жүргөндүң, айланайын жетимим, ошол турган мен жесир, мен эле эмес кулунум, калайган калдың эл жесир, деп ошондун эннекең, ыйлап турду бысактап, айланайын баягың, айтып турдумун ошо. Мукарам, сизге чоң рахмат.
Biz Ümukaram bizde dağı işteyt, bizin akademiyada dağı emgektenet. Hazır çoğun top, bizim jaş okmuştular, bir jigerli çoğun bir emgektin üstünde işlep jatışat. Kuday buyursa, anı da uçurunda tatlılarız. Manas jana Çıngiz Aytmatov Uluttuk Akademiyasının eşigi açık. Rahmat sizlerge.